Чоң Алай районунда мал уурдоого шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Ушул жылдын 2-январында райондук ички иштер бөлүмүнө арыз түшкөн. Анда белгилүү болгондой, өткөн жылдын июль айында ачык суу жайлоосунан 1971 туулган жаран 2 уюн жоготкон. Таап алам деген үмүт менен ушул кезге чейин издөө салып келген. Айласы түгөнгөндө милицияга кайрылууга аргасыз болгон. Арыз каттууга алынып, кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси мал уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында 2002 турулган жаран кармалып, тергөөдө алынган маалыматтарга караганда шектүү изделип жаткан 2 уйду 11-июлда досунун портерине салып, Ош шаарындагы ашкана иштеткен тууганына 93 000 сомго саткан. Буга далил катары ашкана ээси мал сойдурган касапканадан уйлардын биркасын тапкан. Шектүү баш аягы 7 уйду уурдап, анын баарын айтылган ашкана иштеткен тууганына өткөрүп турган. Тергөө андан ары уланып жаткандыгы кошумчаланды. Прокуратура блогер активист Ырыс Жекшеналиевге карата Бишкектин 1-май райондук сотунун актаган чечимине каршы шаардык сотко арыз берди. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, прокуратура 7 жыл сурап, ишти жаңы тергөөгө кайтарып берүүнү өтүндү. 2023-жылы 4-декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда активист Ырыс Жекшеналиевге карата соттук териштирүү аяктап, ага коюлган айыптар алынып, толук акталган. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Ырыс Жекшеналиевди бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана массалык баш аламандыктарга чакырык жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табууну өтүнгөн. 2010-жылдын апрель-июнь окуяларында жабыркагандарга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү көбөйтүлдү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасы 2023-жылдын 26-декабрында кол койгон токтомго ылайык айтылган жарандардын кошумча социалдык жөлөк пулу 3700 сомдон 4500 сомго чейин көтөрүлгөн. Учурда мындай жөлөк пулду 411 адам алат. Алардын 194-ü 18 жашка чейинки балдар, 215-и мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Айта кетсек, 2010-жылдын 7-апрелинде өлкө калкы мамлекет башчы Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы көтөрүлүшкө чыгып, бийлик өкүлдөрү элге ок аткан. Кандуу кагылышта 100гө чукул адам курман болуп, 200дөн ашуун адам ар кандай жаракат алган. Ушул эле жылдын 10-июнунда Ош, Жалал-Абад облустарында кыргыз-өзбек жаңжалы чыккан. Кырдаал 15-июнда турукташкан. Анда расмий маалыматтар боюнча 900гө чукул, бейрасмий маалыматтар боюнча 2000 чамалуу адам каза таап, 3000ден ашык адам ар кандай жаракат алган. 2023-жылы видео байкоо камераларынын жардамы менен 800дөн ашык кылмышкер кармалып, анын ичинде 100дөн ашыгы Интерпол аркылуу издөөгө алынгандар. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Ошондой эле 3000ге жакын кылмыштын бети ачылып, 150ге жакын дайынсыз жоголгондордун өздүгү такталып, 200ге жакын мушташ токтотулган. Коомдук жайларда 3000ге чукул видео камера орнотулган. Өлкөдө бардык аймакта криминогендик кырдаал онлайн режиминде 24 саат бою 7 күн көзөмөлгө алынат. 100дөн ашык камера адамды жүзүнөн таануучу системага туташтырылган. Ал эми ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн ичинде жана убактылуу кармоочу жайларында 300дөн ашык камералар менен көзөмөлгө алынып турат. Учурда жергиликтүү бийлик органдары менен бирдикте дагы 100дөгөн видео камераларды орнотуу мерчемделүүдө.